Монтанада жүрөбүз. Караңгы. Паркинг жок. Эртең айт буйруса. Мына мечит. Азыр барып карап көрөм. Ушул жерде окулабы, окулбайбы. Бул жер бир чоң таргет экен. Таргеттин алдына эле токтотуп таштадым. Ушул жерге жатып алат окшойм. Ушул жерге жатып алам. Эртең менен буйруса 6-дабы же 7-де турулуп эмне жерге, мечитке буйруса келип барып бир сыра окуп көрөйүнчү. Ушул жерде окулабы же башка жакта окулабы? Эч кандай жазуусу жок. Негизи мечиттерде башка жерге окула турган болсо жазып коет да. Ушундай районда жазып окулат. Айт намаз депчи. Значит, ушул жерде окулат экен да, айт намаз. Суук кой, ой-ой. Каткалым. Үш калым. Эч ким жок. Тып-тынч да кой. Чикагода өрттөнүп атты элек. Монтана суук. Монтана өзүнүн негизи жаман суук жер. Жаңы эле аяктым эле. Үстүмө бир кийип алсам болмок экен. Жатайын эми ушул жерде. Ассаламу алейкум. Кутман таңыңыздар менен. Монтанадан барыңыздардын айтын айраңыздар менен. Бизде да бүгүн айт эртеменки. Атайын тетиги жерде мечит турат, кызыл. Интернеттен карап бул мечитти. Ушундай жанында магазин бар экен. Жерге токтотуп алдым мен. Коркуттум эле түндө. Дөңгөлөгүнө бирдеке чаптап кетип калабы десем, баардыгы жакшы эле, эчтеке чаптаган жок. Бул жерде мечит бар экен. Бирок тишина. Барып азыр бул мечиттен бир да машина көрүнбөйт эшигин алдынан. Барып кайсы жерде айт намаз окулат, ошон уточнить этиш керек болуп атат. Либо ушул жерде окулат, либо башка жакта окулат. Ошону сураш керек болуп атат. Ушундай туугандар. Барып көрөйүн аны мечитке. Түндө да бир сыра барып карап келдим. Келгенде. Деп отурам байтан бери. Кайтарып аңдып да кой. На Islamic Center дейт. Эч ким келбейт кой. Машина мечит экен. Жана кирдим. Жазып коюп туруп мечит. Айт намазы ушундай жерде окулат депчи. Жан тыкылдатып. Эки ходу бар экен. Бул жана майда үстү коюлат. Бул жанда эчтеке жок. Ушул жана намаз окула турган жер экен. Интернеттен ачсам мощный жер экен. Сүрөттөр бар. Намаз окулчу жер ушундай экен. Жок. Жабык болуп атат да. Кодун да билбейм. Кодун билгенде деле бул намаз окулбаса. Бир. Ачал коймойдур. Ушинтип айт намаз окуй албай калдык окшойт. Муну ойлоттум эле. Ар бир штатта бар да.
намаз окушат. Ар бир штатта мусулмандар бар. Анан кийин бир жолу Индианадан окканмын. Бир жолу тиги Миннесотадан окканмын, Миннеаполистен. Азыр как раз эмеден чоң эле мечит экен да, атайын чоң мечит, исламик центрдин алдына келдим да. Жазуу жок эч кандай. Мындай сыртына может мечиттин ичинде жазылгандыр, бирок билбейсиз да. Же мечиттин ичин ача албайсың. Сыртына моундай жерге бир жазып койсо, айт намаз ушундай локацияда окулат деп. Анда барып айт намаз окуйт элек. Макул эми шарттары ушундай да, ар бир мечиттин, ар бир штаттын шарттары бар кандай. Иншалла кийинкисинде окуйбуз. Эртең мен багымдаттан бери күтүп отурам бул жерде, караңгыдан баштап. Кеттим мен да, жолго чыгайын да кете берейин. Буйруп тур да, значит. Всем ассаламу алейкум.